Саламатсыз урматтуу телекөрүүчү, биз азыр Кемин районундагы Айтылуу апамдын каттамасындабыз. Бул жерде дээрлик баары билет, ал эми билбегендер үчүн бул Бишкектен Нарынга көлгө бараткан жолдогу Чолок айылындагы тамактанчу жер. Дамдуу каттамалар менен самоордун чайын ичүүгө салттуу түрдө бул жерге көпчүлүгү токтоп дам татып кетишет. Жана эскерте кетчү нерсе, бул жерге жакында эле эсиңиздерде болсо, каттаманын артынан Ира апа Дубайга барып келген болчу. Бүгүн дал ошол Ира апа менен Дубайды жана каттаманын тарыхы боюнча кыскача маек тичебиз. Дал ушул каттаманын арты менен Дубайды көрүп келди. Барып, ошол боюнча азыр кенен маек алалы. Кандай болду? Кантип барып калдыңыз? Канча күнө салдыңыз? Кандай экен Дубай? Ошол боюнча айтсаңыз. Дубайга барат дегенде эле ойдо жок болчу. Жайында августта принц келатат деп эле принц келди, ошо тиги арабтар. Анан бир 20 чакты киши келип, бул үстөлгө баарына отурушту. Анан каттамада заказ беришип, чай ичишип, бая тилдерин түшүнбөйбүз да. Булдырап эле атышат ишигип, анан Жодарт деген бала эмес экен, ошо кит экен, ошо бала чай берип, антиминтти коорап, карап коем. Менден улуулар да бар экен, менден кичүүлөр да бар экен, ошо айтты тиги Жодарт, принцтин туугандары болот ушулар деп ошентти. Шейхтер деди. Чай ичишти, 1-2 сааттай жүрүштү. Анан Жодарт коорап калды. Сизди Дубайга барабы деп атат деп. Койсоң чай деп күлүп калдым. Дубайга мага эмне барайланайын деп. Ошентип күлүп калдык. Апа чын эле айтып атам деп, дагы сүйлөшөм деп кеткен. Бир күнү өзү келиптир. Ал баланы деле тааныбай калыптырмын. Келгенде ысык жумуртка жейм деп атканда, ысык жумуртканы ким жейт деп күлүп аткам. Апа мени тааныган жоксуң, ысык жумуртка жеген баламын дейт. Сенсиңби деп, ошо сизди чакырып атат август айына дейт. Ноябрь айына. Ноябрь эмнеге дегенде, ноябрь салкыныраак болот, сиз чыдабайсыз го азыр барганга дейт. Бул жайда келишкен болчу? Көрөйүн, августта келишкен өзүлөрү. Көрөйүн эми, үйдөгүлөр менен сүйлөшөйүн. Анан аяка барып жоголуп кетпейинби деп күлүп койдум ал балага. Ошентсе мен жүрбөйүнбү деп күлдү. Дагы сүйлөшөбүз деп анан октябрларда мен доктурга жатып калдым. Доктурга жатып ошо октябрь, ноябрь доктур менен алышып калдым. Ошо ооруп калдым да, колдорум ооруп, колума сук тийип, нервке сук тийип ошентип. Ноябрда ошо доктурда жатканда дагы чалды. Апа чакырып атышат, барасызбы деп. Доктурдамын эми. Десем бакыш ошо декабрга чейин күттү дагы. Декабрдан чалды. Барасызбы деп. Үйдөгүлөргө айтсам, мейлиң барсаң барып кел дейт. Ой айланайын, мен чамам чап келеби аяка барганга деп күлүп калдым Жодартка дагы. Ушундай мынчасында кетебиз деп ошентип. Баарын өзүлөрү төлөйт деп. Мен жаңгыз колум ооруп жасай албайм эми. Кызымды алайын. Кызым жасайт. Негизи бул жерде кыз жасап атат да азыр. Кызым жасайт, анан бизди кайтарганга күйөө баламды алып алалы деп күлдүм. Күлсөм мейлиңиз деди. Мейлиңиз деп анан. Үчөөңүздөр бардыңыздар? Үчөөбүз барып келдик. Барсак, барып самолетко түштүк иши кылып Манастан. Барсак эле тиги бала кошо барды биз менен. Тосуп алышты. Тиги аэропорттон эле тосуп алды. Аэропорттон тосуп алышып, жашынакай. Тимелейип салам берип баардың. Күйөө баламдын атын жазып алыптыр. Темирге Абдыраев деп, кагаз кармап алат экен деп. Ошо 2 киши алып кетти. Алып кетип анан эме Фернандо деген отельге барды. Ошо шейхтин эмес экен. Отель экен. 5 жылдыз отель экен. Ошо жака бардык. Барсак деле ийилип тосуп алышты баардың. Комнатабызды даярдап, шейх өзү чыгып, оорубай калдыңызбы, жакшы болдуңузбу, сизди ооруп доктурда деди эле. Рахмат, оорусаңыз да келдиңиз деп жана калбай байкуш. Ошентти. Барып эмеге жата бергиле, отельге. Эс алгыла. 3 күн, 4 күн эс аласыңар, жаткыла деди. Тамагыңар даяр бар деп. Бүт даяр. 2 комната берди. Жакшы эс алдык. Аябай жакшы. Жанакы эменин, жана перс булуңунун эмесинде экен, түйүндө экен. Суунун түйүндө экен. Сонун тим эле. Жай
Бияктан кышында бардык эле кийимдерибизди тиги жерден Манас аэропортунан чыштаганбыз, жайкы кийим алып. Тиги бала айтканда, тиягы ысык деп. Жайкы кийим кийип бардык. Ысык, сууга түшүп атышат элдин баары. Сон жетишкен өлкө экен, аябай. Жакшы тосуп алышты. Барганыбыз бекер, тамак ашыбыз бекер, жүргөнүбүз да бекер болду. Каалагандай жүрөт экенсиң. Ошо. Анан мастер-класс өтүп бердиңиз, анан 4 күндөн кийин аны каттама даярдап бересизби деди бизге деп. Ошентип анан 50 каттама даярдайсыз деди. 50 каттама даярдадык, бирок аларды биз өзүбүз 2 литр сармай, 2 литр каймак ала барганбыз. Алардыкы кандай болот? Un деле алып алсак болмок экен. Un алган эмеспиз да. Ундары каралжын экен кичине. Анан даамы бар да. Ошо май менен 50-нү жасап бердик. Жасап тандатып атып, ак un алып келди бир жолкусунда 10 кил. Ошо менен жасап бердик. Жасап берип анан бир эмеси бар экен, дача сыяктуу эмеси ошо шейхтин. Ошо жака бардык, ошо жака барып бир 20-30 шейх. Бир аял жок, бир 2 американец аял бар экен. Ошолор менен ооз тийишти. Ооз тийип, бизге болсо төөнүн, сүтүн берди. Берип, рахматын айтышып, кайра бир 3 сааттай болдук ошол жерде. Чогуу ошолор менен отуруп сүрөткө түштүк баарыбыз. Ошентип анан кайра отелге келдик. Отелге келип анан эртең эс алгыла деди, эртең эс алгыла деп бир эмесин кошуп бердик, итин кошуп берип, Дубайды Абу-Даби дейт экен эмесин, мечит, чоң мечитте. Ошол жакты баарын кыдырдык, иши кылып баарына эле бардык. Андан кийин кайра 40 каттама жасадык дагы бир күнү. 40 каттама жасап бердик, бирок каралжын un менен жасап калдык да. Негизи ундары эме экен. Начарыраак, анан майы да начар. Биз баягы майыбыз түгөнүп калды да өзүбүз апарган. Анан сливочный май алдырып, анан тиги эме жана майы эме экен, оливковый. Даамы бар да, чото даамы бар. Ошо менен жасап бердик, эми өзүлөрүнө жагат го. Алып эле салып кетип атышты. Андан кийин бир дагы 20-ны жасап бердик эртеси күнү. Ошо менен тиги бир шеф-повар бар экен, Бангладештен келген. Ошо эреке үйрөндү. Ошо эреке бир эле киши үйрөнөт экен алар. Сары май каймактар жок болгондо кантип жасайт алар? Сиз кеткен. Көрсөтүп бердик ошолорду. Мындай алгыла, мындай эметесиңер, же болбосо мындай майга болбойт деп көрсөтүп бердик. Деп анан калышты. Жасашат го. Сливочный май бар экен аларда. Сливочный май бар экен, анан мындай каймак жок экен дагы, жанакы бизде бышкан каймак, сүттүн үстү жука, кагылтыр. Мындай эле. Ушундай апапак. Ошондон алып, ошондон жасап берип аттык. Биринчи тузу суу менен жууруп алабыз камырды. Камырды жууруп алып, ийине келтирип, момундай 220дан граммдан эметебиз. Граммы менен тартып алабыз. Тартып алып, момунтип даярдайбыз биринчи. Даярдап туруп, муну холодильникке өткөзөбүз. Холодильникке өткөзүп туруп, мустак холодильникке өткөзүп, холодильникте турат. Андай момунтип жая баштайбыз. Кыздар жайышат. Жайып, жук-жука кылып жайып, сливочный май, каймак, сумай. Сармай менен каймак. Сумай да бар. Ошону үчөөнү кошуп туруп, пияз кошуп, момунтип ороюбуз. Ороп туруп, тигинтип коюшат дагы, кайра холодильникке салышат муну. Ийине келиш керек да. Андан кийин анан тигинтип эметип бышканга кетишет. Момунтип. Сразу бышканга көмүч касанды ысытып алып, ийине келет, андан кийин эле бышырып, момунтип кое баштайбыз. Бангладештик тиги эме шеф-повар жайында келем деди, жайында келип дагы үйрөнөм. Силерге конокко келем деп калды. Ошентип дагы 5 күн жүрдүк го, 5 күн жүрдүк, ар жак бир жагын кыдырдык. Жакшы, аябай жакшы. Өзү тосуп, тетиреке пол жуган кишисинен үйдө ийилип салам берип, аябай сыйчыл болот экен булар. Негри жүрөт, индиясы жүрөт, Пакистан жүрөт, толтур экен. Өзлөрү иштебейт экен. Ошо эки жактан келгендер иштеген. Сага окшогон 4 кыз бар экен, кыргыз кыздар, байкуштар. Ошолор переводчик болуп жүрүштү. 2 казак кыз, 4 кыргыз кыз. Анан бир эркек бала кыргыз. Ошолор чуркап жүрүштү. Бая мен тиги чапан кийип алгамда, Кыргызстандан келдиңерби деп жандары албай байкуштар. Ошентип атышты. Чуркап, кыдыртып, баарын ошо эреке даярдап берип атты. Сууга түштүк, жакшы. Ошол жактан келгенден кийин жана видеону көрүп дагы ушинтип келген карындаларыңыз айтып атты, сизди видеодон кандай алып келдиңиз?
келгенде эле Дубайдагы апа да эле ошентип атышат. Дубайдагы апа сизсизби деп эле күлүп атышат. Сиз турбайсызбы? Сизди көрбөдүкпү деп баары эле Кыргызстан бүт эле көргөн киши ошентип атышат. Рахмат эми элибизге да рахмат, ошентип сүйүнүп, мени менен кошо сүйүнүп, кошо эме кылып атышат. Рахмат эл журтка да. Ушунча жерден, ушунча ишиничен сиз барып калганыңызда ошону айтам. Ошо буйрукко бизге кирди. Бизге кирип анан өзүлөрү айтып калды, ошо силердикин тандадык, силердин каттамаңар кургагыраак болот экен. Ошон үчүн эметтик деп анан ошо көлгө кетишкен. Бизден чай ичип алып анан көлгө барып, көлдөн ушундай каттама таппай койдук дейт. Чолпон ата да бар экен, бирок май экен аябай деди. Май экен, өтө май экен. Май экен деп ошентип атышат. Кайра келип көлдөн келатып, кайра чай ичип кетишти. Чай ичип алып кетишти иши кылып. Ошентип чурулдашып кетишти. Эме арабтар чурулдай берет эмеспи, чорочо түшүп иши кылып баары тең эле бир 50дөн өткөн кишилер көп эле. Анан жана принци гана жаш бала экен. Ошо. Бул жерде жана канча жылдан бери иштейсиз? Мен бул жерге бир 16-17 жыл болуп бартат иштегениме. Менден мурун эле бар болчу да бул чайкана. Эме каттама. Мурда эле бар болчу, апа бар болчу боз үйдө. Айткан болушум керек сага. Апа бар болчу биринчи жерде боз үйдө. Ал киши кайтыш болуп кеткен. Апа жүргөндө эле ошо кошо илешип эле биз дагы каттама үйрөнүп эле ошо кишини ээрчип жүрдүк. Ал киши жазында келип, күзүндө кетип калчу. Ал киши кеткенден кийин деле кышка чейин мен жүрдүм да, ошо элди көндүрүп калдык да, апам чайы деп ошо мага жазылып калды да. Балдар мындай балдар келип эле чай ичип, апам чайына окшош экен деп жүрүштү. Анан кийинчерээк барнер жазып келип беришти. Апамдын чайы, апамдын каттама сүт чайы деп бирөөсү биягына апамдын чайы деп жазып келди. Жалпы эле апамдын чайы аталып калды. Ошо бойдон апамдын чайыбыз. Кыргызстан бүт эле апамдын чайы аталды го. Патенттейин деп ойлодум, ал кезде акча тартыш болчу. 1 жылда даяр болот, 30-40 миң төгөсүң деди. Андай акча жок болчу чынында менде ал кезде. Казыркыдай болсо анда бир жөн болчу. Патенттей албай калдым. Жалпы Кыргызстан бүт эле апамдын чайы деп аталып калды да азыр. Апамдын чайы, апамдын каттама сүт чайы деп. Аргайсы Кыргызстандын аргайсы жеринен келип атышат, келип үйрөнүп кетип атышат. Келип каттама үйрөнөлүчү, биз дагы ачалы дедик эле деп баягы бир кыз Москвадан үйрөнүп кетти. Москвадан келишиптир. Ошо эки кыз үйрөнүп кетти, Москвага качып аттык эле деп. Эмнеге дегенде мындай сурашат. Сураган айтып берем да. Мындай кыласың десем эле кайра келишет. Апа, окшошпой калды. Бир жерин айтпай койдум. Жок, айттым. Баарын такма-так айтып атам. Анда мындай кылгыла. Калгыла, мен силерге акча төлөбөйм. Тиги кыздар менен кошо жасайсыңар, кошо үйрөнөсүңөр. Жаткан үйүңөрдү да берем. Ошону үйрөнүп алып кеткиле. Деп ошентип күлүп калам. Кыздар эмне жесе ошону жейсиңер кошо деп. Кечөөнү дагы бирөө келип үйрөнүп кетти. Оштон экен ал. Ал келин мен тетиги Дубайда жүргөндө эле чалып аткан. Апа барайын, үйрөнөйүн дедим эле. Ошентип кыргыздын каттама эмелерин ачайын дедим эле деп. Үйрөтүп келдиңизби дейт. Үйрөтүп келдим. Ушундай кылып жасайбы дейт. Билбейм, иши кылып айтып көрсөтүп бердим. Мен ошол 16 жылдан бери бул жерде кандай эле кызыктуу окуялар көп болсо керек. Күндө ар кандай кишилер, известный кишилер келет, тааныбалар. Күндө ар кандай кишилер келет, артисттер келет, актрисалар келет, баары бүт эле келет. Депутаттар деле келет. Депутаттар деле келип жүрөт. Эми кечетиги бир депутат келип калат. Мени апа деп жүрүптүр да, апа деп эле жүрөт да. Эми апа десе апа дейт да. Бир күнү сурап атпайбы, жашың канчада деп. Жашым канчада десем, апей, мен деле ошо жаштамын. Экөөбүз классташ турбайбызбы? Эмгиче классташ деп жүрөт. Классташ деп калат эми. Ошондой окуялар болот. Жүрдө жакшы кишилер келет, жакшы рахматын айтып, ыраазы болуп кетишет. Кээ бирөө кичине немерек кишилер келет, алар да баары эле жакшы дечи. Критикасын айтып, алар кетет. Ошо кыздарды урушуп калам. Эме деген клиент прав болот. Унчукпагыла, макул деп анан тууралап жасап кеткиле. Туура алардыкы деп. Ошентип кооурап калам. Бул жерде 5 аялы бар, бул жерде 5 аял бар. Мен теңдүү.
ошо тети кемпирдин убагында эле иштешчи. Ошо ойдон каттама жасап, ошо ойдон иштеп келатышат байкуштар алар дагы. Үй бүлөсүн багы, үй бүлөсүн багы, үй бүлөсүн эметип келатышат алар дагы. Ошондой эле мен деле 6 балам бар. Уш жерден окат кылабыз. Баары бутунан турушту. Кудай шүгүр. Кудайга ыраазыбыз. Ушул жерде даярдап, ушул жерде метип бергенге бизге дагы. Да ошол сиздердин артыңыздар менен азыр бир айылдын эли бул жерде окат кылышат. 15 түтүн бар ушул жерде. Жумушу жок байкуштардын биз жаңы келген убакта. Же пенсиясы ал элек ал кезде жашыраак убактар 41 демелдеги. Мен ошондо 41 демемде келдим ушул жерге. Жаш убактары, жери жок иштете турган. Жаштары бүт бойдон шаар жака кетишкен. Окат кылалы деп. Ошентип калышкан. Мал менен эптеп бир 3-4 уйлары бар. Айдап ошону окат кылышчы. Анан эле ушинтип айран сүт сатышчы. Ошо кезде кемпир тиги жерде боз үйдө каттама чай сатат. Айран сүт коммерсанттар келет. Анда холодный вода аябай болуп турган убак. Бияка киши токтобойт. Баягы көпчүлүктөн качкандар токтойт. Ошентип жүрүп анан элди көндүрдүк да, холодный водадан качкандарды, тажагандарды ошентип жүрүп анан көндүрдүк ошолорду. Ошо берекесин берсин. Бул жерде чолок айылын алтын чөйчөк айыл деп коет. Жакшы, берекелүү. Канчалаган Кыргызстандан канчалаган киши иштеп атат. Бул ар жагы жаңы келгендер бүт бойдон. Жайкысын студенттер, школьниктер бүт бойдон ушул жерден окат кылышат. Баары эле байкуштар окат кылып атышат. Анан бая жаз келгенде эле бая сага да айткан болушум керек. Поезд жолго жакынбыз да, биябыз темир жол эмеге машина жолго жакынбыз. Анан алабыз деп эле чурулдашып калышат. Биз кетпейбиз деп биз чурулабыз. Ушул жерден окат кылып, окат кылабыз деп ушул жерден окат кылып атсак, силер бизди кетире турган болсоңор, анда жер даярдап бергиле, анан кетели деп ошентип. Жаз келгенде эле ошентип калат, анан күз келгенде унутуп калышат. Ошентип эле жүрөбүз. Ошо. Биздин баары көнүп калды да бул жерде канча жылдан бери. Чайканаларыбызды оңдосок десек эле, жылда эле жазында кетесиңер десе эле көңүлүбүз келбей калат. Эми жасабай эле коелу. Кетирип алып салса эмне кылабыз деп калабыз да. Анан эле кайра күзгө чейин кайра эле баягы окатыбызды кылабыз, чурулдашып. Кыш келгенде такыр унутушат, анан жаз келгенде кайра башталат. Алабыз, даярдангыла деп эле. Берекелүү жер, жакшы жер. Берекелүү жер. Берекелүү жер. Тырнактай жер, бирок ошо, жол жаман болсо да эл ушул жака кайрылат бүт бойдон. Ошо. Аркы беттен ачсамбы деп коем, аркы тиги объездной жолдон. Анан ушундай болбойбу деп ойлоп коем да, жердин өзүнөн да болот да бул. Жердин өзүнөн болот. Канчалаган киши ачып атат, биздин биябызды ачып атат, биздикиндей болбойт бирок, болбой атат. Жердин өзүнүн берекеси болот го, кепинде ар бир жерден. Ошондой болот окшойт. Жайында көлгө эс алганы бар, Бостереге бардык. Апам чай деп бир эмеге кирдик. Апам чай деп коюп алыптыр, кирип көрөлүчү деп. Жок, окшошпойт. Окшошпойт баары бир. Такыр окшошпойт экен. Ошо жердин эмесинен окшойт деп коем өзүнүн. Берекесинен окшойт. Ошон үчүн алтын чөйчөк деп коюшат бул жерде. Ошондой окат. Бүт эле туугандарым, кудачалар, кудалар ошолордон келип окат кылып атышат. Барга өткөрүп берип коюп, эме сайын атасызбы? Мен могу кол отура албайм го. Колум жакшы болсо эле кайра келем го. Келип тиги жерде көз салып турам го, эчтеке деле кылбайм. Акчасын санап, тигиндей кыл, муну мындай кыл, каттамаларын карап, майлуу болуп кетти, мындай кыл, күйгүзбө. Ушинтип эле турганым. Ошо кыздар эле өзлөрү кылат, кыздар өзлөрү эле кылат. Үйгө да отура албайт экенмин мен. Ошо иштеп көнгөн кишиң ошентет экен да. Үйдө деле келин менен ошо чуркап эле. Биз келгенде да сизди сурайбыз да. Ошентет. Бул жерде дагы апа кайда? Апа кайда дешет экен. Ошентип турат. Анан кыздарым айта берет да. Эчтеке кылбай эле кой, отуруп турчу деп. Отуруп эле бул жерге көрүнүп турчу апа. Мама. Баягы мен ооруп жатканда, мама сенде кем бир экеним бар. Соодабыз жакшы болбой атат деп илактап жүрүштү. Илактап атышты. Соода жакшы болбой атат, эптеп келсеңчи. Баягы көпкө отура албай кетем, колум талып кетет, же болбосо отура берет элем. Жакшы болсом эле кайра. Оорубаңыз. Рахмат байке. Рахмат, өзүң да аман жүр. Аман жүргүлө өзүңөр дагы. Ушул Кыргызстан аман эсен болуп эле, тынчтык болуп,
Бүтүнчө тынчтык болсунчу айланайын деди. Ош жакта баягы эме болгондо жүрөгүбүз ооруду. Карап отуруп, жаш балдарды карап отуруп жүрөгүң ооруйт. Байкуштарды аман болсун. Кыргызстанга оор сыркоодон тышкары бололу. Тынчтык болсун. Тынчтык болсун. Эң биринчи тынчтык болсо анан калганы болот го. Жаш балдарды аябайсың. Бая солдаттагы балдарды байкуштар. Жүрөгүң ооруду. Телефонду карап отуруп жүрөгүң ооруйт. Ай Кудай ай. Анда бир бала мынтип коет. Ай апа, телефонду карап отуруп жүрөк оорулуу болуп каласың го. Көп карабаңыз да дейт. Зээнин кейит да айланайын. Аман жүрөлү. Ушу Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн. Президентибиз да жакшы болуп атат. Ошону күтүп алгандай бололу. Ал эле бул эле дей бербей. Кайра президент алмашканда бизге эмне пайда? Кыргызстан өссүн да. Сүйрөп эле атат байкуш. Эмне алат эми? Окат эметейин, минтейин деп байкуш өстү эле айтып атат телевизордо. Ошондой окат. Силердей жаштар көбөйсүн. Ошо Кыргызстанды сүйрөп кетип турган ошо жаштар да көбүнчө. Жаштар эметет да. Ошо тынччылык болсун, аманчылык болсун. Чоң рахмат. Келип тургула. Силердин да өркөнүңөр өсүп, ишиңер ийгиликтүү болсун. Ушундай эле окат. Каттама деп коюп эле жүрөбүз. Карганыбызды билбей жаштардан жумушталашып коюп. 65-ке келип калдым, анан күлүп калам. Кээде 70-ке чыксам иштебейм го деп коем. Кайра ошентип коем. Канчадасыз дейт, ай жаш элем деп күлүп калам. Бу жердегилер ошентип калат да клиенттерим кээде. Апа канчага келдиң деп. Жылда оңдойлу десек эле кафелерибизде жаз башталганда эле аласыңар деген сөз болуп калат. Темир жолдун жери бул жер силерге тиешелүү эмес дейт. Ябыз болсо эмен машинанын жолу деп ошентип калышат. Жылда оңдой албай калып атабыз кафелерибизде. Колдон келсе баягы менде көп эмелерден суранып келатам. Акимден, кеминдин эмелеринен бир кененирээк жер таап берсе, жакшылап салып алсак деген ойдо. Кеңейтип, чоңойтуп, клиенттерим чоңойтсоңуз болуп апа, батпай баратабыз деп калышат. Эме жок, жер жок. Жер болсо, бул жерде легкий гана конструкцияда астынан линиялар кетет. Ошон үчүн ушундай кылып салып алганбыз да, тар жерде. Биягыбызда поезд жол, биягыбызда машинанын жолу болуп атат да. Кененирээк жер берсе жакшы болот эле. Жылда эле жазында оңдойлу десек эле ушундай чурулдак менен келатабыз. Силер жер бермейинче эч жака кетпейбиз деп биз отурабыз. Чындыгында эле Кыргызстан боюнча жалгыз эле ушу каттама чай канчалаган киши оокат кылып атат бул жер менен. Жерибизди жакшыраак жерден берсе, жакшыраак кененирээк кылып берсе, анан калганын өзүбүз эле салып алат элек өз күчүбүз менен. Бизге кененирээк гана жер керек да. Ошо кишибиз көбөйдү, Кыргызстанга баарына таанымал болдук чындыгында. Бир гана Дубайдын кафелерин көрүп ичиң ачышат, айла жок. Андай аябай эме 5 жылдыз отель кылбасак да мындай жакшыраак кафе кылып алсак деген ойда. Оюбуз ошондой. Тургундар бир 13-14 түтүн кишибиз да, мына союз тарагандан бери айран сүтүбүздү сатып, андан кийин каттама чайды алып чыгып, өзүбүз кичинекей өз оокатыбызды өзүбүз кылып жүрөбүз. Анан Кыргыз темир жолу кеткиле, темир жолду булгап атасыңар дейт. Бизге ушу Чолок айылынын ичинен эле бир жер алып берип, ушу 13-14 түтүнгө соода точкасын жасап берсе, бизге өзүбүзгө жакшы болот эле. Бул жерде биз темир жолчу, анан жолчулар эле турабыз. Мурун айыл өкмөтүбүз бизге жардам берген эмес. Темир жолго кайрылгыла, ДЭОго кайрылгыла деп сууну да өз күчүбүз менен алып келгенбиз. Мына могул сууну бала бакырабыз менен коляскага сүйрөп алып, таш терип, могу жердин баары чытырман токойду тазалап, анан ушинтип базарчы кылып алганбыз. Эми Кыргыз темир жолу кет деп атат. Бизге ушул эле айылдын тегерегинен жер алып берип, бир ошо 13-14 түтүндү базарчы кылып, соода точкасы кылып берсе, кайра эле өзүбүздүн бала бакырабыз. Мына мен пенсионермин, 70 жашка жакындап калма. Анан мен өзүмдүн балдарым ушу бизге окшоп эле оокат кыла берсе деген эле биздин ниет да. Ошол эмебизди сураныч айылдын атынан.
Мына ушинтип каттама жеп, самоордун сүт чайын ичип, андан ары жолго чыктык. Жогоруда Ира апанын Дубайга кантип барып калышы жана Дубайдагы сезимдери менен бөлүштүк. Каттаманын даярдалуу процессин көрдүк жана ушул берекелүү ынтымактуу чогуу айылдын 15 түтүн элин оокат кылып жүргөн дал ушул каттама борборунун сатуучуларынын көйгөйүн уктук.